Assalamu alaikum туугандар. Биз үй бүлө куруу агентствосу боюнча жумуш алып барабыз. Анда эмесе келиңиздер. Биздин каарманыбыз айтып берели. Атым Мадина дейт, 2000-жылкы болом дейт. Туугандар Ысык көлдөн болот экен. Азыркы шаарда, азыркы учурда Москвада сулуулук салонунда эмгектенем дейт. Бою 170, салмагы 54. Намаз мурда окучумун, бирок азыр окубайм дейт. Динден кабарым бар дейт. Мен өзүм орто. Максатым эки дүйнө бактылуу жашоо дейт. Хоббим сууда сүзүү, жаратылышта эс алуу жагат дейт. Москва шаарында жашайм дейт туугандар. Жашы 30 жашка чейин болсун дейм дейт. Үй бүлө курган бир кызым бар дейт туугандар. Болочок түбөй ортодо сый урмат болсо баары жакшы болот дейм. Талабым акылдуу, иманы бар, жашоого көз карашы түз, сабырдуу көкүрөгү таза, көтөрүмдүү үй бүлөсүн багып кете турган адам издейм. Түндүк тараптан болсо дейм, Ош баткен жак өтө алыс дейт. Жалал Абаддагы алыс болуп каткан туугандар. Үй бүлө бактылуулуктун сыры бири-бирин жактырып, сый урматта, бири-биринин кызыкчылыгын урматтап, баардык жагын кабыл кылып, сүйүп, барктап жашоодо көз карашы, аракети бир сапары бир болсо сиңирип, поддержка берип жашашта дейт. Болочок түбөйүмө жан шеригим, түгөйү сүйүктүү болууга даярмын дейт туугандар. Эгерде кимде ким 30 жашка чейин болсо туугандар, ошол 2000-жылкы Мадина деген кызга кызыктар болсо, биздин WhatsApp номерибизге кайрылыңыздар. WhatsApp номерин беребиз туугандар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Москвадагы акелер болсо кайрылыңыздар. Кийинки каарманыбыз туугандар, Улан деген аке 1976-жылкы Нарындан болот экен. Такси стройка кызматтабыз дейт. Бою 172, салмагы 65, намазды тургузуп атабыз, 8 жыл динибизден кабар бар дейт. Мүнөзүбүз орто, 50 десем болот дейт. Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу, шарият менен жашаганга кызыгам дейт. Айырма жок деп жооп бериптир. Оба бир балам 18-де дейт. Бир кызым бар дейт, 14-тө дейт. Шариятыбыз көрсөткөн мамиле үйдүн кутун карап төрөйм деген болсо жакшы болмок дейт. Айымда айтып атат, Кудайым буйруган күнү дейт, кайсы күнгө дегенге, үйлөнөс дегенге такыба болууга аракет кылабыз дейт. Мусулман коркок болушу мүмкүн, сараң болушу мүмкүн, калпычы болушу мүмкүн эмес дейт. Машалла, хадистен мисал келтирип кетиптир. Шарият өкүмү менен чын дилим менен жашашка аракет кылам дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дейт туугандар. Кимде ким Нурбай акеге, 76-жылкы акеге кызыктар болсо, биздин WhatsAppка кайрылыңыздар. Номерин беребиз туугандар. Так, кийинки каарманыбыз туугандар, Жумабек мырза Оштон болот экен. Сүрөттү жөнөттүм дейт. Сварщик болуп иштейт экен. Боюнун узундугу 168, 65 килограмм. Салмагы альхамдулилля 5 убакыт намаз окуйм дейт. Мен өзүм жоош, Куранды толук жаттап бүтүрүү дейт максаты. Карыке болот экен буйруса. Даватка чыкканга кызыгат экен туугандар. 2002-ден 2006-га чейин болсо жакшы болмок дейт. Кимде ким эжелер, акелер көрүп аткан болсоңуздар, кызыңыздар сунуштап көрсөңүздөр болот экен. 2000-ден 2006-жылга чейин. 14-суроого баарына дейт. 15-суроого жакшы, 16-суроого намаз окуса болду дейт. 17-си бири-бирин түшүнүү дейт. 18-суроо 1 айдын ичинде дейт. Кыска нуска жазыптыр туугандар. Биздин WhatsApp'ты билесиздер, ошол WhatsApp'ка жазып коюңуздар туугандар. Бул үй бүлө куруу агентствосу болду. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди сөзсүз жазып кетиңиздер туугандар. Башкаларга бөлүшөбүз, лайктан басабыз, жаңы келгендер болсо катталып коебуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.